Жүрөгүм толкуйт нарындай Бакен эжеге эчтигөнбөйт Кыргызстан оолдору сыяктуу керемет оолдорду жараткан Оончу Жалил Сыдыковдун ырларынан Актала районунда сынак болуп өттү. Актала район маданият бөлүмү бизге бир жакшы сунуш менен кайрылышкан. Быйыл Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери, оончу, композитор, акын Жалил Сыдыковдун быйыл 70 жылдыгы болуп, анан ошого карата план боюнча бир жакшы иш-чара өтүш керек экен. Ошол иш-чараны өткөрүп атабыз деп бизге сунуш менен кайрылып калышты эле. Анан биз дагы колдоп коштоп, анан бир жакшы конкурска жыйынтыкты алып келип, ошо конкурсту өткөрүп аткан чагыбыз. Конкурсту болсо ушул Актала районунун айланасында, Актала районунун ичиндеги 18 айылдан десем болот, баардыгы катышып, элдик талант дейм. Бул элдик талант деген өтө жакшы болот. Бизде элибиздин ичинде негизи чоң кайталангыс мыкты таланттар чыгат да ошо элдин арасынан. Оончу акын журналист Жалил Сыдыков Актала районунун Байгөнчөк айылында туулган. 17 жыл маданият тармагында эмгектенип, Кыргыз Республикасы маданиятына эмгек сиңир ишмер деген жогорку наамга татыктуу болгон. Бекбеке, Шаттык, Тогүл, Алтын балалык, Күлгүн жашооңду элдик ансамбльдерди түзүп тарыхта калган. Бүгүн атамдын ырларын угуп, атамдын чыгармаларын угуп, мен ушу атам аябай эскердим. Баягы айтат экен, ата-энени көзү барда сыйлай жүр, жана сыйлай бил дейт. Бардык жаштарга айтар элем, ошо ата-энени көзү барда сыйлаш керек экен, көзү барда барктап баалаш керек экен. Мен ойлойм, ушу атам ушу өзүнүн туулуп өскөн жерин абдан жакшы көрчү эле. Ушул жерде сонун чыгармаларын жаратты. Акталам дегенде жанын бере турчу адам эле. Акталам деп ырында да турбайбы, жүрөгүм сокпой калгычакты, өзүңдө ырдап турамын деп атамдын ырларында да бар, кайрыктарында. Жүрөгүм толкуйт нарындай деп айтып отурсаң, кандай сонун чыгармалары бар. Мына мен өзүм аткарып жүргөн чыгармалар. Бүгүн да ошо чыгармалардын көбүн уктум. Мен ойлойм, Кудайым буйруса, буну менен эле токтоп калбайбыз. Атамдын дагы ушундай иш-чараларын дагы көптөгөн биздин райондордон өткөрөбүз. Анан дагы ушу республикалык деңгээлде буйруса ушу эмдиги жылдарга ойлорубуз болуп атат. Кудайым буйруса, атамдын ушу 70 жашын жакшы бир чоң маареке өткөрүп, ушу Бишкектен конкурс уюштурсак деп атабыз. Актала райондук мамлекеттик администрациясы жана Актала райондук маданият бөлүмүнүн колдоосу менен уюштурулган сынакка жалпы айыл өкмөттөрдөн таланттуулар тандалып, жалпы 15 жаштан жогорку аткаруучулар Жалил Сыдыковдун ырларын аткарышып, калыстар тобу алардын өнүрлөрүнө баа беришти. Бизге ушул жакшы конкурсту уюштуруп берип аткан эң биринчи ушул маданият бөлүм башчылары, биздин Актала администрация башчылары, баарыңыздарга чоң рахматыбызды айтып кетмекчибиз. Конкурска жакшы даярданып келишкен экен. Акчалай сыйлыктарды бердик катышкан конкурсанттарыбызга. Калыстарды дагы колдон келишинче ошо борбордон алып келгенге аракет кылдык. Кыргыз Республикасынын эл артисти Каныкер Алиева эжекебиз баш болгон. Ошол көптөгөн конкурстардын калысы болуп жүрөт. Мынакей ЛТР телерадио корпорациясында дагы көп жылдан бери эмгектенип жүргөн Айбек Асанбек уулу мырзаны алып келип отурабыз. Кыргыз Республикасынын маданияттын мыкты кызматкери Аида Кулуева, мына ушулар баш болуп, анан өзүбүздүн администрациядан, Акталадан, маданият бөлүмүнөн, анан Нурак Абдрахманов атындагы музыкалык мектептин директору, мынакей ошо бардыгы Айнур эжекебиз, мына ошонун бардыгы бизге калыстар тобунун катарында болуп, жыйынтыкты жакшы биз каалагандай, конкурсанттар каалагандай чыгарып берди десек жаңылышпайбыз. Эми Кудай буйруса бул иш-чаранын өмүрү узун болсун. Бул менен эле токтоп калбайбыз. Бага ааламга жол айылдан башталат демекчи. Биз айылдан баштап алдык. Эми мунун түбү болбосун демекчимин.
Оончу Жали Сыдыков жеке гана оон жаратпастан ал дастандардагы жаратып, бир катар театрда спектакльдерге оондорду жараткан. Бүгүнкү сынактын катышуучуларынын ар бирине ыраазчылык баракчаларды тапшыруу менен оончу нурларын өчүрбөй аткаргандыгы үчүн атайын акчалай сыйлыктар да берилди. Эске салсак, оончу Жали Сыдыков көз тирүү болгондо 70 жашка чыкмак.